Кыргызстан таң каларлык тоолуу өлкө. Анын аймагында ар түркүн кооз жерлери көп. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышында Сары Челек биосфералык коргоо менен көз жоосун алган Сары Челек көлү тууралуу айтып беребиз. Жалал Абад облусунун Сары Челек мамлекеттик биосфералык коргоо Кыргызстандагы өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарынын бири. Ал 1959 жылы Кыргыз СССРинин министрлер кеңешинин токтому менен жергиликтүү өсүмдүк жана жаныбар дүйнөсүн сактоо жана изилдөө үчүн түзүлгөн. Анын аймагы дээрлик 24 000 гектарды түзөт. Андагы эң бийик чоку муз төр, бийиктиги 4247 метрге жетет. Сары Челек коргоо 1979 жылы ЮНЕСКОнун Адам жана биосфера программасынын биосфералык резерваттарынын дүйнөлүк тармагына киргизилген. Ал эми 2016 жылы ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар объекттеринин тизмесине Батыш Тянь-Шандын бир бөлүгү катары кирген. Коруктун аймагында кызыл китепке кирген жаныбарлар байырлап, өсүмдүктөр өсөт. Мисалы, ак илбирс, сүлөөсүн, суусар, күрөң аюу, каман, элик, тоо текеси, марал жана башкалар бар. Ошондой эле жаңгак, арча, карагайлар жана башкалар өсөт. Сары Челектин жаңгак токою тууралуу айтсак, ал Арсанбаптагы токойдон кийин эле экинчи орунда турат. Коруктун жалпы аянты 23 868 гектар болсо, анын ичинен жаңгак токою баскан аянт 2066 гектарды түзөт. Коруктун аймагында 627 бал челек бар. Балчылар келишимдин негизинде корукка жыл сайын план төгүп турат. Айта кетүүчү жагдай, арылар айлана чөйрөдөгү өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө, алардын чаңдашуусуна абдан жакшы таасир этет. Коруктун аймагында Аркыт айылы жайгашкан. Айылда 1310 киши жашайт. Сары Челек көлү бийик тоодогу өтө кооз көл. Ал дагы ушул Сары Челек коргоосунда жайгашкан. Бишкектен 500 чакырым, ал эми Оштон 300 километр аралыкта жайгашкан. Ал Чаткал тоо кыркасынын кызыктуу ажайып жайы. Окумуштуулардын пикири боюнча Сары Челек көлү 10 000 жыл мурда жер титирөөдөн кийин пайда болгон. Көлдүн узундугу түндүк чыгыштан түштүк батышты карай 7,5 чакырым, суунун аянты 507 гектар. Сары Челек көлү деңиз деңгээлинен 1940 метр бийиктикте жайгашкан. Жайкысын көлдөгү суунун температурасы 19 градустан ашпайт. Ал эми кышкысын 4-төн 0 градуска чейин өзгөрүп турат. Кышкысын январь айларында тоңуп, кайра апрель айларында эрийт. Көл тоңгондо муздун калыңдыгы 25-30 сантиметрге чейин жетет. Көлдүн суусун ичкенге болот жана андан Кожо Ата дарыясы агып чыгат. Көлдү курчаган капчыгайлардан ондогон тоо суулары куюлуп турат. Көлдүн жээктери өтө тик жана салаңдаган аскалар менен курчалган. Жээктен эле дароо тереңдик башталып, кээ бир жерде ал 234 метрге чейин жетет. Сары Челек көлүндө Маринка балыгы бар. Ал эми Сары Челектен агып чыккан суу куйган Кыла көлүндө балыктын бир нече түрү жашайт. Бирок балык кармоого тыюу салынган. Сары Челек көлүнө жетүү үчүн коруктун оозунан көлгө чейин узун жолду басып өтүү керек. Бул жол менен анын узундугу 15-20 чакырымды түзөт. Жол бою тоо этектеринде чытырман болуп турган бак дарактар тоо боруна кырларга чейин өсүп, тоону көк майсаң чөп, гүлдөр каптап турат. Көлдүн түндүк жээктери койгон карагайлар менен пихталардын калың токойуна курчалган. Эгер сиз бул жерге келип калсаңыз, Сибирдин чытырман токойлоруна туш келгендей эле болосуз. Көз мелжиген карагайлар жаркыраган көл суусунда күзгүгө карангандай чагылышып турат. Бул табигый күзгүдөн көлдү курчаган кызыл аскалар менен жашыл ыран тоолорду да көрүп, сиз өзүнчө эле бир жомоктор дүйнөсүнө туш келгендей болосуз. Көлдүн Сары Челек деген аты ага күзүндө гана жарашат. Бул убакта бак дарактардын жалбырактары сары, кызыл түскө боелуп, көл бал сузган чакан элестетет.
Жылдын калган бардык мезгилинде көлдөгү суу бир аз жашыл раң аралаган көк түстө болот. Көлдүн атына бир кооз уламышты байланыштырып жүрүшөт. Ал көл жээгинде арынын уюгун кармаган балчы жөнүндө. Күндөрдүн биринде ал балды челекке куюп жатып, балдын түсү ага ушунчалык жагып калат да көлдү сары челек деп атап коет. Аймакта сезон июнь айында башталып, сентябрь айларында аяктайт. Анда болжол менен аптасына 1000 киши келет. Ар бир адам корукка кирүү үчүн акы төлөйт. Көл жайгашкан Сары Челек коругу өзгөчө коргоодогу аймак болгондуктан анын өзүнүн эрежелери бар. Сары Челек коргунун аймагында Сары Челек көлү менен катар дагы 6 көл бар. Кыла, Арам көл, Чөйчөк көл, Ири көл жана Эки Чакан көл, Бакалы менен Туюк көлдөрү.